өзүмө караганда башкача кино көрөм деп коймун. Ужас жакшы көрөм делечи. Мен жашоомду тартса анда мындай сериал болмок да. Кредитим бар деп. Эсилчө мен кредитим бар деп мактанымчы. Көбүнчө толук экенсиз дегенди көп. Элдерге эжесиз сулуусуз деп айтса мага аны көп жазбайт. Ачык эле айтып коеюн. Сайрашат куштар, жымыңдашат жылдыздар, ырдашат кыздар, ыр бар жерде турмуш бар демекчи. Саламатсыздарбы, ардактуу ЛТР телеканалын көрүп жаткан сүйүктүү мекендештер, назарыңыздарда менин жашоом программасы. Программабыздын бүгүнкү ардактуу коногу фольклор ырчысы Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармониянын солисти, элибиздин сүймөнчүлүктүү ырчы айымы Кенже Көбөкова дал ушул менин жашоом программасынын коногу. Рахматсызбы. Саламатчылык кандайсыңар, жакшысыңарбы? Чыгармачылыктан сырткары жашооңуз кандай? Кимдер менен эмне кылып өткөрөсүз? Чыгармачылыктан сырткары жашоом негизи уулум экөөбүз кээде бош убактында сейилбакка чыгабыз. Азыр соц тармак болуп интернетте карап отурабыз, анан кино көрөбүз кээде. Мен аякча сериалды жакшы көрөм. Анан уулум экөөбүз ошо биз ушул жанында эле жашайбыз да, анан кой кино көрүп келели деп жакшы кинолорду балам айтат. Апа ушундай кино чыгыптыр, мындай барып келбейлүү да, жүрөм да барып келели деп. Кээде ушу киного келебиз. Кандай жанрда кинолор жагат сизге? Балама комедия жагат көбүнчө, мен билем. Скучно мама комедия көрөлү деп жатам. Кээде уулума караганда комедия көрөбүз, өзүмө караганда башкача кино көрөм деп коймун. Ужас жакшы көрөм делечи. Ужас тамашалап атам. Исторический кинолор жакшы көрөм. Абдан жакшы. Аны эмесе жүрүңүз балаңыз менен чогуу бир тамашалуу кинолордун бирине кирип чыгалы, э? Рахмат, жүрүңүз силерге. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз азыр мына ошол кыргызстандык эже байкелерибиздин колунан жаралган кыргыз кинолордун бирине кирүү алдында турабыз. Андан кийин маегибизди улантабыз. Жаңы эле комедия жанрындагы кино көрүп чыктык. Кандай сезимдериңиздер? Жактыбы кино? Жакшы, мындай эми бош убактыда үйдө жатсаң, ар кандай ойлор келе берет дегендей, андан көрө мындай кичине өзүңө да убакыт бөлүш керек экен да. Комедия жагы мындай адамды кичине стресстен чыгарат дегендей. Кичине убакыт болсо да көңүлүбүз көтөрүлүп чыктычы. Анан кичине болсо дагы мындай жакшы го, духовный, мындай жан дүйнөңдү байытып, мындай эс алып дегендей. Өзүңүз айтмакчы, мына ошол кыргыз киносу, кыргыз керемети деген аталыш менен дүйнөгө белгилүү болбоду беле? Ошол кыргыз кереметинен кайсыл кино сизге жагат? Эмнеси менен жагат? Негизи кыргыздын кинолорунан көп эле азыр да Кудайга шүгүр жакшы тартып атышат, бирок мага жакканы ошол мурунку кинолорду жакшы көрөм. Кожо жашты аябай баалап көрөм. Кожо жашты аябай баалап көргөм. Ушундай кыйын, мындай бир башкача сезим менен көрөсүң го. Мурунку кинолор аябай мындай мыкты деңгээлде тартылган. Ушул кылып сөз жеткиз да. Мен негизи кыргыз кинолорун жакшы көрөм, мен мурунку кинолорду. Эгерде сиздин жашооңузду кино кылып тартса, сиздин жашооңуз кандай болмок? Сериал болмок беле же комедиябы же кандай жанрда? Точно, мен жашоомду тартса анда мындай сериал болмок да. Мен жашоомду тартса сериал болмок, анан элдин баары эле ушу жумушун таштап эле ушул кинобуз калды деп көрмөк болуш керек. Өзүңүз мына ошол кыргыз киносуна тартылып көрдүңүз беле, роль жаратып? Ооба, жакшы суроо болду. Мен ушул 10 жыл мурун ушул Ырыс Окенова тарткан, эжебиз тарткан сунуш түшүп ошол кинодо аткардым эле. Кимдин роль? Талаш тагдыр деген кинодо главный ролду аткаргам. Анан ал жерде терс каарманды ойногом. Сырттан караган адамга аябай тың тарс жүргөн айымдардай көрүнөсүз, анан ичине эле үйдөн кандай издейсиң? Сыртында жумушун жасап ичидей болгондой мүнөзүңүз.
Жок, туура эле баамдадыңыз. Сырттагы жумуштарды аябай өзүм аткарам. Негизи сырттагы жумуштарды кандай эме болсо мындай чыдабай кетем да, карап тура албайм. Үйдө отурган үйдөгү жумуштарды аткарып мындай болуп бир башкача аялдар болот го. Эшикте бомба түшүп атса да эмне болсо ошо болсун деп. Эшикте мисалы мен коро жайдын бир жери кулап калса, чуркап барып бошууну мындай аял заты болсо, мындай эркекке тийиштүү нерсе болсо өзүм жасап салам да. Балам демекчи, мына ушул бала тарбиялоодо өзүңүз баягы мырзанын дагы айымдын дагы ролун аткаруу кыйынбы? Анткени бала тарбиялоодо мырзанын тарбиясы керек деп коет эмеспи? Кыйын, өтө кыйын. Ал жерин эми биз азыр сезбей деле калдык. Башында бир аз кыйналганбыз. Азыр эми жакшы, Кудайга шүгүр. Мен мындай бат чечим чыгарам да, шашмамдан. Өзү айтып калат балам. Мама, сиз эмнеге ушундай бат чечим чыгарасыз депчи. Бул мындай кылдаттык менен чечим чыгарып, ой мама, андай болбойт, мындай болот деп анан түштөн кийин ойлоном да. Мындай болбойт деп бул анан мынтип байкап, билбей сырттан ушундай менин балам. А мен болсо башкача. Мен шарт шурт эле эме чечип салып эле кайра өкүнүп калам да. Ай, муну эртерээк чечиптирмин. Капта ойлонбой мындай эмем тез да. Жашоодо тез ойлонуп кетти. Шашмамын, аябай шашмам. Ушул мага аябай көп жашоомдо тоскоол кылат. Шашмамын, бир мындай терс жаза бийип, анан өкүнүп калам да. Көп кемчилигим ушул. Бирок мен толуктап уулум, мен ушундай чоңойгонуна аябай сыймыктанам. Жашоодо эмнеге сүйүнөсүз? Жашоодо эми мен өзүм эле баягы сүйүнүчтүү нерсе жакшы чыгарма жаратсам сүйүнөм. Анан уулум бир элементарный бир жакшы нерселерге апа мен мындай кылдым, мама мен минттим десе ошого аябай сүйүнөм. Кудай кут кылсын деп сүйүнүп калам. Анан эми көбүнчө азыр эми биз өзүбүздү мындай таптап калдык го. Бул жашоодо жылмайып эле, сүйүнүп эле бир убакыт да тез өтүп атат го. Бир жакшы маанайда жүрө бериш керек экен да, эч капаланбайчы. Кредит алсаң да капаланбаш керек экен деймби? Менин кредитим бар деп. Эсилчө мен кредитим бар деп мактанымчы. Жашоо кыска чындыгында. Бул жашоодо кабакты түйсөң деле баягы кыйын болсо. Баары деле ошол экен да, мисалы кабак түйүп капалансаң деле ошол чечим чечилет экен, ошол боло турган иш болот экен дегендей ошон үчүн мен капаланбаганга аябай аракет жасайм. Кенжеже, мына ушул аман дагы бой жетип турган экен. Амандан сырткары дагы балалуу болдуңуз, окуучулуу болдуңуз дегендей. Кудай куткарсын. Сүйлөшөлү. Андыктан менин жашоом программасынан эч кайда алыстабай туруңуздар. Анткени мына ушул бүгүнкү каарманыбыз Кенже Көбөкова эженин алдыда чыгармачылыгы, окуучулар тууралуу кененирээк маектешебиз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз программабызды уланталы. Кенжеже учурда мына ушундай окуучуларды тарбиялап жаткан экенсиз. Негизинен кантип тандап аласыз окуучуларды? Анан окутуу методдоруңуз жөнүндө да айтып берсеңиз. Окуучуларым өзү келишет. Кээде өзүм тандаган учур болот. Кээде үндөрү жакшы болгондо, бул урун окутайын, бул мага кел деп айткан учурларым болот. Сен үйүң жакшы экен, бирок тарбия бериш керек экен деп. Андай учурларым болот. Учурда кызыңыз менен тааныштырып өтсөңүз, эмне? Кызым деген бул Бактыбек кызы Нурзат деген жакшы чыгармачылыкты ушул жолун басып келаткан, өзү ырдап эле жүргөн кыз болчу. Анан кичине сизден сабак алсамбы дегем деп ошо комузду үйрөтүп өрчүндөйүн, ушул сизден ушул үйрөнөйүн, мен билбеген нерселеримди деп келди. Кудайга шүгүр, азыр жакшы элдин алкышына ээ болуп жакшы ырдап баштады буюрса. Биринчи үндү ачып алабыз биз. Анан кийин Адан баштайбыз.
Жолболду Алыбаев агайыбыздын Айта көрбө деген чыгармасында элдик чыгармалар көмүскөдө калып атпайбы, ошол чыгарманы азыр аткарып атат. Мен өзү комуздан берем да, негизи көбүнчө комуз менен ырдашат. Эми мен айтпайм өзүмдү мугалим болуп кетейин деген деле депчи, бирок болбой эле баягы жаштардын талабы, студенттердин талабы, ушу ырдагысы келгендерге бир көмөк болсом деген эмем бар да. Аны өзүнчө негизи чыгармачылыкка көбүнчө басым жасайм. Анан Нурзатка окшогон, Байзакка окшогон ушундай жакшынакай балдар кыздарды кантип баягы талантын көрүп атып жөн кое албайсың да. Жүзүң сөйкүмү жүзүңдөй садагасы, жүрөгүмдү тоюга камабачы, окуучумдан беш бетер сүрдөп кетем, октой өткүр көзүң менен карабачы. Шашпа. Окуучумдан беш бетер сүрдөп кетем, октой өткүр көзүң менен кадаба. Токтобос үзүлбө сенеге, эч качан баламдан үмүтүң кенеге. Мына ушул окуучуңуз менен көпчүлүктүн бүйүрүн кызытып жаткан учуруңар. Рахмат. Мына ушул Байзак алгач сиздин чыгармаңызды ырдап, сиз өзүңүз көргөндө кандай сезимдер болду? Эң алгач көргөнүңүздө? Байзакты ар бир жерде ошо айтып келатам. Байзак эми Кудайым берген ушул Байзакка көбүрөөк берип койгон окшойт, Кудай таалам. Бизге окшогон, мага, Нурзатка окшогон биз эми мындай өздөштүрөлү деп, мен айрыкча бери өздөштүрүп келдик да. Миңдин бири деп коет. Бул балам да көбөйүп кетпесин, мен урушам муну дагы. Миңдин бирин жоготуп албаш үчүн жакшы жүрүш керек депчи. Анан бул балалык кылып, ойноктук кылып, көңүл бурбай койсо, эгер калып калат да, анан багыт бериш керек ар эмеге, ушу таланттуу адамга. Булактын көзүн ачыш керек дегендей багыт бериш керек. Моралдык жактан эң биринчи урушпаш керек. Кээ бир жерден айта турган жерден айтыш керек дегендей. Анан Алгач көргөнүңүздө кандай сезим болду? Мына ушул сиздин чыгармаңызды ырдап чыкты, интернеттерде хит болду дегендей. Алгач көргөндө аябай толкундандым. Биринчи байкаган жок, мага көбүнчө чыгармачыл адамдар жөнөтүштү да. Кенже көрүп көрчү, сен ырыңды ырдаптыр, кичинекей бала депчи. Анан азыр чоңоюп калды, бою өсүп, анда кичирээк болчу. Анан кийин көрүп эле үнүн жактырып, алтыным десе сонун ырдап атат деп аябай. Анан мен Инстаграмга жазгам, ушул баланы эгер таанып билгендер болсо, бир колун кармап, ушул тимеле мен немемди ачып алып, мен ырдаган ырды аткарып атса, кантип мындай сыймыктанбайсың? Сен аткарып жүргөн ырларды ырдап атсаң, мен аябай сыймыктануу менен ушу мыкты деңгээлде аткарыптыр анын үстүндө. Мүмкүн көп эле адамдар аткарат, бирок ошолордун ичинен Байзак мыкты деңгээлде аткарган. Сиз эмес, бул Байзактын ырдаганын көрүп, баягы клибине тартылган айым катары мен деле өзүнчө сүйүнгөнчү. Анда баса биз ошо мына каармандар отурабыз дейм. Сиз тартылдыңыз эле ошо кечирип кой деген чыгарма сөзү ону Замир Үсөнбаев агайыбыздыкы. Ак жолтой ыр болду десек болот. Мынакей сиз дагы ага тартылдыңыз. Мына мен уулум аны да хит кылды. Буюрса Байзак чоңойсо, Байзактан кийин дагы бир ошо хит кылып, ушинтип эле негизи биздин кыргыздардын учугуру эмес экен да. Учугур эмес дегендей. Учурда мына ушул Байзак менен чогуу дуэттерди аткарып атасыздар. Иштер кандай болуп атат андан аркы? Байзак менен эми буюрса Байзак окуп атат азыр учурда. Өспүрүм 9-классты бүтсө, азыр эми экөөбүз аябай согушуп турган кезибиз. 4 жыл аякта окуйму, биякта окуйму, сен каякта аякта окуйсуң, биякта окуйсуң деп ушинтип экөөбүз турабыз. Азыр буюрса эми канча жарык болду дуэт? Азыр учурдан пайдаланып айта кетейин. Бир дуэтибиз жарыкка чыкты. Анан эми Байзактын өзүнүн чыгармаларын жаздырып атабыз. Учурда азыр мынакей Кудай буюрса Сагындым туулган жерим сени деген өзүнүн чыгармасын ырдап чыккан да. Жакында күбө болосуздар. Байзак өзү аткарат. Биринчи дуэтиңерди эл чындыгында абдан жакшы кабыл алды, Элдер аябай жакшы кабыл алды. Сөзүн жараткан Эсенгул Ибраев, Жазгүл Жумаканова деген эжекем обону көптөгөн обондор жаратып жүрөт. Анын обондору Кызган мени деген дагы обону ушул Жазгүл эжебиздин. Анан азыркы ушул
эне бала деген ошол кишинин обону. Ушул кишилерге рахмат, таазим деп айткым келет да, ушундай ырды жараткан. Анда сөзүбүз кур болбош үчүн телекөрүүчүлөр менен дал ушул дуэтке чогуу күбө бололу. Келиңиздер, Менин жашоом программасынын уланталы кенжеже мен бир айымдан угуп калдым эле, чыгармачыл эле айымдан. Анча-мынча мырзаларга караганда мына ушул комузума ишенем депчи. Бул сөздүн канчалык деңгээлде чындыгы бар? Чыгармачыл айым ушундай атат да. Бирок жакшы сөз экен бул дагы. Чынында комузга дагы, эми комузга биз ишенебиз да, комуз ушул биздин аныбыз болсо, ар ким өзүнүн кесибине ишенип оокат кылат дегендей айтса керек. Комуз дагы бул албетте ишенич арткан нерсе. Комуз эми бул буюм да. Комузду аздектейм десем болот. Аздектеп өйдө алам десек жарашат болуш керек. Мындан аркы чыгармачылыгыңызда сизден кандай жаңы нерселерди күтсөк болот? Буюрса, азыр көбүнчө мындай ырлар, жаштар болуп кетти го, рэп ырдалышып, мындай улуу муундар азыр интернет бар, баягы ошо мындай жашы орто муундар, улуу муундар жакшы чыгармага суусайт, өзүңүз билгендей көп ушинтип калдыбыз биз, каякта ырдабасак кенже бир жакшы ыр укпай калдык деп элечи. Бир жакшы ырды уккубуз келет. Азыр хайп деген, TikTok деген деле көрүп калдык деп эме кылышат да. Ошон үчүн биз баягы сөз обону туура келген ырларга басым жасаганга аракет кылып атабыз. Мен жакында эле жаңы ырым чыкты. Сөзү Бурулкан Каракулова эжебизге таандык, обону Сабатар Исаков агайыбызга таандык. Мендеги сагыныч деген ошолорду жарыктыкка алып чыктым. Буюрса клибин тартууга турам. Ырыңыздын аталышы мендеги сагыныч. Анан бул ыр баягы жашоо турмушка тиешеси барбы? Абдан түзмө-түз тиешеси бар. Себеп дегенде сөзүн угуп атып эле бир окуяны көргөндөй болот да. Бул ырды ушул сөзүн абдан маанилүү жазган. Анан эми мындай сөздөгү адамдар жашоосунда көп болуш керек деп мен ошолорду абдан мындай жактырып калгам да. Дал ушул мендеги сагыныч чыгармаңызды аткарууга кезек келди. Келиңиз сизден дал ушул жаңы чыгарманы угалы. Сагындым сизди, сагынган менче болбостур, сагынычмы жүрөктү эркин койбостур, сагындым сизди, көз түнөп калган жүзүңө, дүнөзү токто, күмүш чач менин жан досум, ой жан досум. Бали, үнүңүзгө береке. Рахмат. Кенжеже, мына ушундай сонун чыгарма менен биз программабызды уланталы. Чындыгында жашоону сагыныч, сүйүү кооздоп турат эмеспи? Анан албетте бүгүнкү күндө интернетсиз дагы жашоону элестетүү кыйын. Жашообуздун бир бөлүгү, жашообуздун кооздугу мына ушул интернет болуп калды десек да ажырашпайбыз. Бул сөзүмө кошулат болушубуз керек. Эми точно ушундай болду. Бирөө айткандай мынтип коет. Биз азыр деген дейт. Биз интернетте гана бактылуу болуп калдык деп коет. Кээ бирлер ушундай, бирок чындыгы бардай да. Жашоодо эмне болуп атат, ар жакта көйгөйүбүздү айтпай эле интернетте бүгүн манайыбыз жакшы ушинтип сала берет экенбиз да. Бирок мунун аябай 99% чындыгы бар экенин ушуга ынандым да. Анткени байкасаңыздар көптөр эле интернетте аябай жыргап эле сонун жерде жүргөндөй болот, жыргап эле сонун тамак жашап, ар дайым эле ушу кафеден чыкпай, же болбосо ар дайым эле ушул бир ишти аябай аткарып аткандай, күнүгүнө иштеп аткандай сезилет да.
негизгисин алса андай эмес. Да, интернетти азыркы тили менен айтканда жардыңар. Жакшы жагынан хайп болдуңар. Кандай Рахмат. сезимдер болду? Кандай экен интернетти жарып, интернетте хайп болгон кандай экен? Мен өзүм интернетти мындай көбүрөөк колдонбойм да. Ошол себептен болуш керек. Мага мындай көп билинген жок. Бирок элдер ошо сизге окшогон элдер айтканда деп билип калып атам да. Биз сизде атомдай мүмкүн жана интернет менен ооруган жылдыздарыбыз бар го. Ар дайым интернетке киргизет да. Эмне болсо да мен ошол жактан кичине аксайт экенмин. Аракет кылам колдон келишинче ошо интернет аркылуу тыгыз байланышта болоюн ошо көрөрмандар менен депчи. Бирок болбой эле эмнегедир эле кире албай калам да интернетке көп учурда мындай. Кандай активдүү катышпайт экенмин. Көрөрмандарым да бирок жазышат, сурашат, эмнеге сиз кирбейсиз интернетке, түз эфирге бат-баттан кирип туруңузчу деп чочуганда кээде түз эфирге кирип калсам, интернетке көбүрөөк кирип туруңуз деп ошо жакшы мен учурдан пайдаланып көрөрмандарыма, жалпы көрөрмандарыма, кыргыз элиме рахматымды айткым келет. Мына ушул катталуучуларыңыз менен мамилеңиз кандай? Сын айткандар болобу? Комментарий аркылуу Болот, албетте. албетте. Кандай көз караштасыз? Туура кабыл алам. Эми ар бири бирөөнүн оюн мындай бөгөт койбош керек да. Көбүнчө толук экенсиз дегенди көп аркташ керек чыгармачыл адам болгондон кийин деп айтышат. Анан мен туура эле кабыл алам. Анан эми аракет жумшайм, акыл деп айтам. Ал эми кайсыл сөздү тагыраак айтканда комплимент деп коет эмеспизби? Кайсыл сөздү, кайсыл комплиментти көп угасыз? Элдерге эже сиз сулуусуз деп айтса мага аны көп жазбайт. Ачык эле айтып коеюн. Мага эми көбүнчө эже кандай сөздөр сизди сыйлайбыз, сизди барктайбыз деген жакшы эмелерди айтышат. Сиздин ырларыңызды жакшы көрөбүз. Сиз аябай мындай оор басырыктуу ырларды ырдайсыз. Сиздин ырларыңыз мындай жеткиликтүү деген эмелерди айтканда мен кубануу менен мындай кубанам да. Эже сиз мындай кыргыздын жүзү деп сизди айтса болот деп жазышат кээдечи. Анан чын эле жазып атышабы же мени мактап атышабы деген оюнча калып калам. Сиздин ырлардан кыргыз жыттанган чыгармаларды угабыз. Мына ушул жолуңуз байсалдуу болсун анда. Рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат сиздерге да. Мына ушундай окуучуларыңыз менен, балаңыз менен аман болуңуз. Рахмат. Мени менен ушул сырдашып, маектешип коелу дегенбиз деп келгениңиздерге мен ар дайым жол ачык коем сиздер үчүн. Эмесе ардактуу телекөрүүчүлөр, менин жашоом программасына бөлүнгөн убакыттар аяна келип жетти. Биз менен чогулган жалпы телекөрүүчүлөрүбүзгө ыраазычылык билдиребиз. Бизди ЛТРдин Маданият YouTube каналынан дагы көрсөңүздөр болот. Мына ошол жерге жакшы комментарий, лайктарды басып, Манас кинотеатрына чакыруу баракчаларын утуп алсаңыз болот. Андыктан биз менен чогулуңуз. Кызматта Жанна Усубалиева сиздер менен чогулдум. Кайрадан экран аркылуу амандашканча жакшы калыңыз.